Рахмат, бүгін мен, конечно, сөйлеушім керек. Бірақ айла жоқ сөйлеймді. Урматтуу төраға, урматтуу Тургунбек уулу Нурланбек мырза. Жогорку кеңешибиз баарыбыз 90 депутаттан турат. Сүйлөгөнгө ар бир депутаттын укугу бар. Ар бир өзүнүн пикирин айтат. Мисалы үчүн, сиз айткан талапка бирөө да каршы эмес мамлекеттик тилге. Бирок аны кантип жетиш үчүн, мыйзамды бузбай жетиш үчүн аны айтышыбыз керек да. Жөнөкөй мисал, кантип Жолдош Мусуралиев жанакы инспекция по контролю болот. Штраф сала турган кантип болот ал? Эгерде бизде расмий түрдө болсо, мүмкүнчүлүк болсо мыйзамда аны жокко чыгарып кандай болот? Ошол нерсеге суроого жооп алыш керек да, кандай болот? Сен каршы болсоң, сен суроо берсең, сен душмансың деген бул көз караш туура эмес. Башыбыздан өткөн бул нерсе. Келгиле тилге 10 эсе акчаны коротойлу. Мектептерге киргизели. Бирок ойлоп көрсөңөр, мына мектепте ар бир класста кыргыз тилден экзамен тапшырыш керек. Өтө турган мыйзам. Өткүр мыйзамдар. Тапшыра албаса эмне болот? Көчөгө кет деп айтабы? Же экинчи жылга калабы? Бизде каалайбызбы, каалабайбызбы? Сиз айтсаңыз деле, ар кандай улуттар бар. Ошондуктан мамлекеттик тилге көңүлдү бурушубуз керек, иштетишибиз керек. Бирок аны үчүн мугалимдерди даярдаш керек. Окутуш керек аларды. Алар даяр эмес болсо, жүз эмес, канча бир 20-30 орус тилинде мектептер бар. Аларды эмне жабылабы? Ошондуктан мен чакырат элем, бир аз шашпай туруп, өкмөт деле күчкө салбагыла. Туура эмес бул. Баралы ушуга, жетели буга. Эгер сиз айтканда Өзбекстан же башка мамлекеттер алар биринчи күндөн баштап бир тилди калтырган, башканы калтырган эмес. Тагдыр ушундай аларда. Бизде андай болгон эмес. Балким бул катта болгондур, балким бул жакшы болгондур, аны айта албайм. Бирок көптөгөн мамлекеттерде мамлекеттикти билбейсиң, ошондуктан депутат боло албайсың деген талап жок. Себеби депутат бул шайлана турган. Эгер сен тилди билбесең, сени ансыз деле шайлабайт. Кантип билет, кайсы экзамен тапшырат, ким алат? Тил комиссия алабы эле. Академия алабы, өкмөт алабы. Өкмөттүн аткаруу органы депутаттардын жүрүш турушун мыйзам чечип бере элек экен, эрежесин. Бул туура эмес. Ошону мен айтайын дедим эле. Рахмат, экинчи микрофон.